Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Исхак Пирматовдун кымбат беткап кийип түшкөн сүрөттөрү социалдык тармактарда желдей тарады. Интернет колдонуучулары эл өкүлдөрүн тагынган беткаптар кеминде 300 сом турарын айтып чыгышты. Ошол эле учурда жөнөкөй эл инфекциядан коргонуу үчүн эң арзан беткаптарды алууга мажбур. 3 күн мурда мындай беткап 5 сом турса, бүгүн болсо бул беткаптар 2-3 эсе кымбаттады. 4-класстын окуучусу 2 беткап алам деп 10 сом даярдап келсе, бул акчага бир гана беткап келгенине таң калды. Мен мектепке кечеден бери маска тагышты баштадым. Мен маска алганымда 5 сом эле. Азыр 10 сом 15 сом болуп каптыр. Мен заржение жукпаш үчүн маска тагып жүрөм. Беткаптын кымбатташы Ош шаарындагы дээрлик бардык дарыканаларда байкалган. 5 сомдон сатылчу беткаптарды учурда шаар тургундары 10 сомдон 20 сомго чейин сатып алышууда. Маска биз башында 5 сомдон сатып атканбыз буларды. Булар жукараак да, булар 10 сомдон. Азыр складда кымбаттаганына байланыштуу булар деле бардыгы 10 сомго көтөрүлүп калды. Биз элдерден угуп атабыз, Бишкекте уже 20 сом, 25 сомго көтөрүлүп калыптыр деп. Бизде пока 10 сомдон. Маска тез өтүп баштаганына 2 күн болуп калды. 2 күндөн бери уже көбүнчө окуучулар, ата-энелер өздөрү балдарын жетелеп кирип алып беришет. 20дан, 30дан деле алышат. Норма боюнча бир жолу колдонуучу беткаптар 2 сааттан 3 саатка чейин гана жарактуу. Бул дегени 9 саат көчөдө жүргөн адам кеминде 3 маска иштетет дегенди түшүндүрөт. Демек жарандар күнүнө 60 сомду беткап үчүн коротот. 60 сом жумасына 420 сом, бир айга 1800 сом. Ошол эле учурда жашоо минимуму 4700 сомго барабар. Адистердин айтымында 5 сомдон сатылчу беткап эң арзан жана сапаты төмөн түрү. Ошондуктан курч вирустарга туруштук бербейт. Ал эми курч вирустардан коргоочу беткаптардын баасы да сапаты да жогору. Мына жөнөкөй бет чүмбөт деп коебуз, маскалар. Бул грипп жана грипп сымал ооруларга колдонулат. Эгерде биз оорулууну байкап калсак, туберкулез же менингококк инфекция же болбосо бүгүнкү мезгилде учурап турган коронавирус болсо, өзү специальный 95, FF2, FF3 деген маскаларды колдонобуз. Булар өздөрү ушуга масташкан да, ушуга тура келген маскалар. Эми биз бардык элде эле мына маскалар менен камсыздандыра албайбыз. Булар ограниченный да. Тиешелүү кызмат беткап саткан жеке ишкерлер элдин дүрбөлөңгө түшкөндөн пайда көрүп жатканын айтат. Ал эми кампада маскалар калбай калды деген маалыматты четке кагышты. Учурда Ош облусунда 247.766 даана беткап бар. Өкмөттүн деңгээлинде чечилип атат бул маселелерчи. Бизде эч кандай вирус жок, коронавирус жок. Заранее ошого подготовка болуп атса эле мунун бардыгын баягы бизнесмендердин кылган оокаты болуп атат да, даже жана WhatsApp'тан да келип атпайт тиңдемде. Ошонун баарын жайытпай, наоборот, биз аны ажиотаж кылбашыбыз керек. Эреже боюнча жугуштуу оорулар күч алганда ар кандай вирустардан коргоочу беткаптар мамлекет тарабынан акысыз берилет. Азыр Кытайда тарап жаткан вируска байланыштуу бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылгандар беткаптар менен камсыз болуп жатышат. Ал маскалар негизинен бекер берилет. Ал эми медициналык кызматкерлер үчүн эртеден кечке бейтаптар менен контактта болгон үчүн медициналык кызматкерлердин баары эле маска менен камсыз болгон. Ал эми бүт элди мына баштапкы деңгээлдеги медицина мекемелери маска менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Андан кийин Өпкөнү сезгентүүчү курч вирус жайылып жаткандан бери айрыкча Бишкек шаарында беткап сатып алгандар көбөйүп, баасына таасир эткени кабарланган. Буга байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги беткап алып келген 8 компаниянын жана 20 фармацевтикалык компаниянын ээлерин чогултуп, бааны туруктуу кармоого чакырышкан. Бирок буга карабай өлкөнүн бардык аймактарында беткаптар кымбаттоодо. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.